Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Frunze TV YouTube каналында кайрадан билип койду болбоору. Көптөн бери чыкпай жүргөнүбүздүн себеби башка проекттердин үстүндө да иштеп жатабыз. Бирок бүгүн күндүн сууктугуна карабай кайрадан чыктык. Кызыктуу эфир болот деп ишенебиз. Кеттик. Атомдун борбордук бөлүгү кандай аталат? Билбейт экенмин. Молекула атомдорду өткөнсүндө негизи, химияда. Бирок орус класста кыргызча. Экөө бирдей эле да орус классында деле, кыргыз классында деле. Билбейм мен аны. Ядро экен. Атом. Унутуп атам да ошо. Эстеп көр. Жооп. Баштамгасы я. Негизи молекула атомдорду билесиң да? Ячейка эле. Ядер. Кандай болуп калат? Туура эле багытта кеттиң. Унутуп атам да ошону өткөм да конкретно. Ядро экен. Ядро. Туура. Атомдук борбордугу азыркы атым. Ядро. Азаматсыз, туура, ядро деп аталат. Молекула. Ядро. Ядро, туура, азаматсыз. Атат. Кайсын? Атомдун Атомдун кайсы бөлүгү? центральная часть атома как называется? Ядро. Молодец, правильно. Ядро. Азамат, туура. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Датка каналына кош келипсиздер. Менин атым Примкулова Сабира жана мен өзүмдүн жеке лотереямды ачык деп жарыялайм. Биздин лотереяда 1400 билет, 181 приз бар. Ошолордун 3-өө автомобиль, жана 1 конверт $20,000, 2 конверт $1000, жана 5 конверт $500, жана 20 конверт $200, жана 150 конверт $100. Биринчи автомобилибиз бул Mercedes SLA 2013, двигатель 1.6, бензин. Экинчи машинабыз бул BMW X6 2008, двигатель 3, бензин. Үчүнчү машинабыз Hyundai Elantra 2014, двигатель 1.6, бензин. Достор, биздин Датка каналына жазылып, колокольчикти басып, комментарий калтырганды унутпайбыз. Биз комментарийлердин арасынан бирөөнү тандап, iPhone 12 Pro жана 1-2, 3 местага 5000ден беребиз. Барыңыздарга ийгилик, достор. Архаизм деген эмне? Архаизм. Что-то с историей, да? Или история менен бир нерсе, да? Тилге байланыштуу бол. Тилге байланыштуу. Билбейт экенмин. Мен троечникмин, по идее. Мектепти коридордон бүткөнбүз. Коридордон, эшиктен. Бактарактар жакта, эме спорт зал жакта, спорт залдын артынан, Спорт залдын, туалеттин ичинен. туалет жактан. О, Братандар менен общение кылып. конечно. Мен деле ошондоймун негизичи. Билбейм ошону. Билбейм. Вообще такыр. Жок. Башка сабактарда жок бул. Кыргыз тил, кыргыз адабият. Кыргыз тилден да бул архаизм. Архаизмби? Жок. Билбейм. Архаизм деген эскирген сөздөр экен. Билбейт экенмин. Архаизм деген эми угуп эле жүрөм. Точно билбейт экенмин да. Байыркы. Байыркы эмнелер? Байыркы жазуу булактар бар, археолог булактар бар.
Жазуу булактар деп туура айттыңыз. Бул эскирген сөздөр экен. Eskirgen sözdür o. Туура. Архаизм деген баягы өтө эле эскирген илгерки салттарды Туура келатасыз. Кыргыз тилинен негизи тилден бул эскирген демек бул эми баягы филологиялык неме эскирген эски үрп адатпы же эски салтпы эски нерселерди кармануу эски сөздөр. сөздөр да Эски сөздөр туура азаматсыз. Архаизм эски унутулуп бараткан сөздөр. Молодец. Билбейм. Ал эскиргенге байланыштуу эскирген нелер болушу мүмкүн? Билбейм, эскирген түшүнбөйм. Эскирген сөздөр экен. Бурчту экиге бөлгөн сызык кандай аталат? Бурчту экиге бөлгөн сызык. Угол бөлүмү. Мен билбейм кыргызча, көп кыргызча түшүнө албайм да. Бисектриса. Şu bisti çıkarmayla koyduk şu izleri şu uyat oluruz kodayı işte. Бисектриса. Бурчту экиге бөлгөн сызык түз сызык деп аталат. Үчкө бөлсө кыйшык сызык. Үчкө бөлсөк ооба кыйшык сызык болот. Burçta ekmeğin sızık. Tirgana nemnele tam. Gipar olabilir mi? Tam. биссектриса Туура, азаматсыз. Бурчту экиге бөлгөн сызык. Перпендикулярность. Перпендикуляр. Бисектриса экен. Бисектриса. Ташак бисектриса. Үзүк сызык ушундай болуп аталат экен. Үзүк сызык, бүтүн сызык дагы. Точно билбейм ошо. Үзүк сызык ушундайларды билчүмүн да окуганбыз ушуларды. Толубай сынчынын кайсы чыгармаларын билесиң? Толубай кимдин? Толубай сынчынын кайсы чыгармаларын билесиң? Аны өткөн эмеспиз. Билбейсиң. Толуай сынчын. Куталчу билим беле. Властелин колец. Ошону эле билген бирөөнү эле. Дагы? Ледниковый период. Ошолорун жазып анан кино кылып тарткан, э? Ошондой болуш керек, ошентип. Шректи жазган эмеспи случайно? Жок, ага тиешеси жок. Толуай сынча тиешеси жок. Только Ледниковый период и Властелин колец. Билгеним ошол экен. Толуай сынчынын. Толуай сынчынын. Жанагы эмесин билем. Гербез беле, жана кыз жөнүндө гербез беле. Атаңгырай оозунун үстүндө эле турат. Азыр кое турат. Ой, атаңгыр оозунун үстүндө эле турат. Толубай сынчы деген негизи өзү ал каарман экен, адабий чыгарманын каарманы экен, ал Алыкул Осмоновдун калемине таандык. тиги толубайсың ой жакшы билем да теге чыгармасы эмне эле ат чаап барып оңго айда күнгө каратып айда таш така салып айда деген чыгарманын атын унутуп атам да караң калгыр десе да карылык ошол поэмасы жакшы билем бирок атын эстей албай атам да. Толубай сынчы негизи өзү ал адабий чыгарма экен, Алыкул Осмоновго таандык адабий чыгарма экен өзү. Да. Ал ким? Ошо сага суроо берип атам, ким кандай чыгармаларын билесиң деп. Аны билет экен мен. Ал өзү адабий каарман экен. Чыгарманын поэманын каарманы Алыкул Осмоновдун. Толубай сынчын билбейт экенмин. Негизи анын чыгармаларын окуп жүргөнсүң? Эсте жок, билем, окууну көп болгон экен. Болду, токтоп берет. Эмне кылууда сумма өзгөрбөйт? Эмне кылууда? Жөн отургандабы? Жөн отурганда, жумуш кылбай үйдө эле телевизор көрүп отурганда сумма вообще өзгөрбөйт. Ооба. Да эмне кылганда сумма өзгөрбөйт? Клубта жүргөндө, досторуң менен эс алып жүргөндө, Наоборот акча кетет да. сумма анда өзгөрүп кетет, э? Суммаңды түшүп кетет да. Орун алмашуудан. Азамат. Орун алмашканда сумма өзгөрбөйт. Алмаштырып койсо деле ошол эле нерсе чыгат да. Ишки кылбаганда.
Эчтеке кылбаган. Иш кылбай үйдө жата бергенде акча келбейт, демек сумма өзгөрбөйт. Сумма өзгөрбөйт. Эчтеке бир аракет кылбасаң эчтеке өзгөрбөйт. Сумма өзгөрбөйт. Орун алмаштырганда. Красавчик. Эмне кылууда сумма өзгөрбөйт? Эмне кылууда сумма өзгөрбөйт? Коюп койгондо өзгөрбөйт да сумма. Нени каяка коюп койгондо? Столдон бирдемени алып жерге коюп койгондо. Жок, эме. Суммадан ошол эле суммадан 0 алып койсоң сумма өзгөрбөйт. Ушундай болсо. Мисалы 1955тен 0 алып койсо сумма өзгөрбөйт. Туура, ушундай. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Азаматсыз, туура. Бурана каякта жайгашкан? Бурана Токмокто. Азамат, туура. Токмок, Дөң Арык. Молодец, красавчик. Бурана Токмокто жайгашкан. Сары өзөндө, Чүй областында. Азаматсыз, туура. Бурана Чүй облусунда, Токмоктун күнчүгүш жагында. Азаматсыз. Бурана Кеминде. Кеминде. Тагыраак айтканда, ал Токмокто жайгашкан экен. Бурана Токмокко жетпей оң жака бурулуп кетет. Жолун билем. Токмокто? Кегетиде. Кегетиде. Токмокто, Азамат. Бурана Чүйдө, Токмокто. Азаматсың, туура. Экинчи дүйнөлүк согуш качан башталган? 1939 жылы. 1-сентябрда. 1-сентябрда. Красавчик, Азаматсың. 41-жылы. 41-жылы ата мекендик согуш башталган. Улуу ата мекендик. Экинчи дүйнөлүк согуш Ага чейин бир аз эртерээк башталган. Францияда эмеспи? Европада башталган. 1638 болуш керек. 1600га кетип калдык ошондо. 1838-пи. Ошондо экинчи дүйнөлүк согуш 350 жыл болгонбу? Ошондо 1800 Окончательный жооп 1939. Азаматсың, туура. 39-жылы 1-сентябрда. Экинчи дүйнөлүк согуш. Точно билбейт экенмин ошону. Кандай эле анасы? Айтып койчу, жок енді ушун. Каякта башталган? Германия Польшага басып кирген. Дос подсказка берип атат. 39-жылы башталган экинчи. Кимге кол салыптыр? Германия Польшага кол салган. Кол чабуулар. Эң туура жооп болду, Азаматсыз. Экинчи дүйнөлүк согуш, негизи экинчи дүйнөлүк согуш 1939 жылы башталган. Фашисттик Германия Польшанын Селезия деген облусуна кол салат. Аякта Польшада жашаган этникалык немистер көтөрүп чыгарат да. Фашисттик Германиянын баягы идеологиясына жамын алышчы. Ошондо экинчи дүйнөлүк согуш 39-жылы сентябрда башталган. 1-сентябрда. 1-сентябрда. Анткени элдин баары 1941-жылкы согушту, улуу ата мекендик согушту экинчи дүйнөлүк согушта эле алмаштыра билет. 1939-жылы 1-сентябрда башталган. Азаматсыз, аябай ачык кылып айтып бердиңиз. Чоң рахмат сизге. 39-жылы башталган. 1939-жылы Австро-Венгрияда. фашисттик Германия Австро-Венгрияга кол салып, 1-сентябрда Ошо 1-сентябрда да Австро-Венгрияга кол салган. 1941. Өзү 1939 эле башталган, бирок 1941 деп официально айтылат да. Официально тескеринче 1939-жылы деп айтылат экен, 1-сентябрда. 1941-жылы улуу ата мекендик согуш башталган, Ага, туура. Экинчи 41-жылы болуш керек. 41-жылы ата мекендик согуш башталган экен, ага чейин башталган. Дүйнөлүк согушпу? Дүйнөлүк согуш, ошону точно билбейт экенмин. 1939-жылы 1-сентябрда башталган экен. Арсен кечирип кой, Молодец, ата, красавчик. Вообще сон болду. Азаматсың. Рыс келди, сен 3 суроого туура жооп бердиң. 100 сом акчалай сыйлык. Азаматсың. Ийгилик ишиңе. Сиздерге да ийгилик. Хорошо, рахмат. Азиз, Азаматсың. 4 суроого туура жооп бердиң. 2 сом акчалай сыйлык. Азаматсың. Рахмат. Кете берейин да. Кетер. Негизинде орусча айтканда учение, бирок китеп окуп это разум деп коет да, сезим. Адамдын анын сезими жогорулатат. Азамат Бакбаке, ишиңизге ийгилик. Сиз 4 суроого туура жооп бердиңиз. 2 сом акчалай сыйлык. Бул чын дилиңерден. Албетте чын дилибизден, чын жүрөгүбүздөн берип турабыз. Азаматсыз. Ийгилик. Келип турабыз буюрса, рахмат. Силерди карап эле отуруш керек экен.
Atың кім? Айбек аты. Сен блогерсің бе? Так, эме. Атыңыз ким? Атым Шермат, 52-ші жылғымын, 69-ға шығайын деп қалдым. Урматтуу достор, жакшы окуса, жакшы билим алса, бүт нерсени билсе болот деген далилди бизге Шермат агабыз далилдеп берди. 5 суроого туура жооп берип, бизден 300 сом акча сыйдырды. Ой, рахмат. Азаматсыздар. Мен батам беріп қойым, ғана беріп қойыңыз. сілерге дағы ішіңерге игілік. Сілер мынау жаштар ушундай передачалар менен жакшынакай кылып, баарын жаштын билимин текшерип, азыркы биздин өнүгүп бара жаткан, өнүгүү жолуна түшкөн Кыргызстанга ушинтип салымыңарды кошо бергиле. Жолуңар шыдыр болсун, өмүрүңөр узун болсун, дайым ден соолук берсин, жаштар алдыга кете бергиле. Амин Аллах. Амин. Анан Шермат ага чоң сураныч биздин каналга катталгыла деп көрүүчүлөргө айтып коюңузчу сураныч. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргызстандыктар, жалпы эле кыргызстандыктар, ушундай ар бир интервью алган адамдын моральный жактан дагы эмес, материальный жактан дагы поддержка алган могу жигиттердин ушул каналына катталыңыздар. Катталыңыздар деп мен сунуш берет элем. Мына мен азыр пенсионермин. 300 сом мен үчүн чоң акча, конечно, Кудайга шүгүр, балдар кыздарым бар, обеспечениелерим, бирок ошентсе дагы азыр аябай жашым 70ке жакындап калса дагы көңүлүм көтөрүлүп, дагы жашагым келип, дагы жаштардын ушундай мероприятиясына аралашып, ушундай интервью бергим келип калды. Жазылыңыздар ушул балдардын Фрунзе ТВ деген YouTube каналына жазылыңыздарды суранып кетем мен. Урматтуу көрүүчүлөр, кары сөзүн капка сал дейт. Так что айтканын кылып агабыздын каналга катталып коюңуздар. Мектеп программа. Чоң рахмат ишиңизге ийгилик Рахмат силерге дагы, бактылуу болгула. Малик, сен 5 суроого туура жооп бердиң. Бизден 300 сом акчалай сыйлык. Рахмат. Азаматсың. Бирдеме тартып жүрөсүңбү? Биз короткометражный кино тартып атканбыз. Коллега. Коллега болуп калып экенбиз да. Эгер ушундай приз бар болгон билгенде мени выбивать этмекмин да. Кийинкиде буюрса. Кийинкиде. Ийгилик, Малик. Эгер сиздерге жардам керек болсо, мага кайрылыңыз. Оператор керек болсо кайрылабыз. Давай. 2 суроо болуп калыптыр. Санжар, капа болбой. Ийгилик ишиңерге 3. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүнүн суроолору ушулар болду. Сиздерден суранып кетет элек, сиздерден чоң жардам болот, көп сурабайбыз. Болгону биздин каналга катталып, коңгуроону басып, жана алыга комментарий калтырып койсоңуздар, биз аябай ыраазы болот элек. Ошол сиздердин бизге болгон жардамыңыздар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.